Гидрометрологдор аба ырайынын кескин өзгөрүүсүн дыккат карап эскертүүлөрдү жиберишүүдө. Адистердин белгилөөсүндө 25-ден 28 апрелге чейин күтүлгөн жаан-чачын сел каптоого алып келиши мүмкүн. Ну, сейчас у нас с 25 по 25-28 апрелдерде туруксуз аба ырайы болуп, жаан-чачын болорун эскертип жатабыз. Бул күндөрү түнкүсүн 3-7 градус жылуу, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ал эми жаан-чачындын натыйжасында аймактарда сел алуу жана дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. подъем уровня воды на реках. Гидрометрологдор май айда катуу жаан-чачын менен коштоолорун кошумчалашат. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери Ош жана Жалал Абад облустарындагы дарыяларды тыкыр көзөмөлгө алып баштады. Анткени ушул эки облуста сел коркунучу жогору сакталып турат. Ош облусу боюнча Жазы дарыясы, Кара дарыясында, Жалал Абад облусу боюнча Кара Өңкүр, Кара дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүп, жээкте жайгашкан турак жайларга, эгин талааларына коркунуч жаратышы мүмкүн. Мисал катары айтып кетсек, мына жакындагы эле Ош облусунун Өзгөн районундагы Баш Төбө айылындагы Кара дарыянын суунун деңгээли көтөрүлүп, жээктеги 18 турак жайга 200 гектарга жакын эгин талааларына коркунуч жаратып, бүгүнкү күндө министрлик тарабынан коргоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жерлерде сел коркунучунун алдын алуу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү бийликтерге эскертүүлөрүн берген. Ага ылайык ар бир аймакта арык каналдар тазаланып, тиешелүү иштер жүргүзүлүшү керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ошол облустардын башчыларына, шаарлардын мэрлерине алдын ала телефонограммалар жөнөтүлгөн. Ал телефонограммада негизинен ошол жамгырдын кесепетинен жанакындай суулардын көбөйүп кетиши мүмкүн. Андыктан жанакындай бүтпөгөн иши, маселен арык чөнөктөрдү тазалагыла, жанакындай дренаждарды тазалагыла деген ошо маалыматтарды алдын ала берип атабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел коркунучу бар жайларды жана дарыялардын жээктерин бекемдөөнүн 1 жылдык планын бекитишкен. Ага ылайык быйылкы жылы Ош облусунда 88 жайда сел коркунучунун алдын алуу иштери жүргүзүлүүгө тийиш. Ош облусу боюнча 88 объектиде жумуш аткарылуусу каралып, бүгүнкү күндө 11 объектиде жумуш жүргүзүлүүдө. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча 61 объектиде жумуш жүргүзүү каралып, бүгүнкү күндө 13 объектиде тиешелүү жумуштар аткарылууда. Өлкө аймагында жалпы сел коркунучунун алдын алуу иштери 317 объектте жүргүзүлүшү керек. Пландалган иштер ушул жылда толук аткарылып бүтүшү кажет. Ал үчүн жергиликтүү бийликтердин да көмөктөшүүсү каралган. Марат Акимбек уулу, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.